Жаштыгымдан ушул сот системасында иштейм, адилеттүүлүктү орноткон аракет кылам деп кыялдангам. Азыркы учурда ошол кыялым Кудайга шүгүр орундалып атат. 29 жаштагы Тилек Эркиналиев бул тармакта эмгектене баштагандыгына 1 айдын жүзү болду. Кыялындагы жумуш сырттан оңой туюлганы менен андагы жоопкерчилик өзгөчө экендигин ал өз сөзүндө жашырбайт. Кызматкерден көбүнчө мен мурда кыялданып жүргөндө ошол кыялданып эле жүргөм. Ал маалда ответственность сезген эмесмин. Азыр болсо жоопкерчилик сезген эмесмин. Азыр мына өзүм ушул системага киргенден бери элдердин көйгөйүн угуп, жоопкерчиликти сезип, мыйзам менен иш кылганына аракет кылып атам. Алименттерди өндүрүп атканда кайра төлөп атасыңар, чөнтөккө салып атасыңар, же сейфке салып атасыңар. Баары депозиттик эсеп тартуу болот. Кана ошол депозит жок экен бул силерде. 6 ай аралыгында аткарылган иштерди талдаган жыйындын жүрүшүндө болсо Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот департаментинин жетекчиси Медербек Сатыев тарабынан Жалал Абад облусунун район шаарларындагы сот аткаруучуларына карата бир катар дооматтарды айтылды. Айрыкча алиментке байланышкан маселелер жыйындын негизги темасына айланды. Базар болгондо Локен, Майлы суу, Ташкөлү, Токтогул, Аксы, Алабука, Тогусторо сизде канча алимент бар? Суммасы? Канча суммасы алимент? Суммасын ошо эсепти алып аттым да азыр. Сот өкүм чыгарган соң аны аткаруу жагы сот аткаруучуларга көз каранды. Мына ошондуктан аталган тармактагы кызматкерлердин жоопкерчилиги да башкы орунда турат. Соттун чечими чыгышы менен бул акыйкаттыкка же адилеттүүлүккө жеттик деп айтса болбойт толугу менен. Анткени соттун чечими толугу менен аткарылган күндөн кийин гана адилеттүүлүккө жеттик деп эсептелсе болот. Себеби жарандар же мамлекеттин пайдасына болгондо бир гана соттук орган, сот аткаруучулар органдары тарабынан гана мажбур иретин өндүрүлөт. Ошол өндүрүлгөндөн кийин гана ошол соттун чечими толугу менен акыйкаттылыкка, адилеттүүлүккө жетти деп эсептелсе болот. Маалыматка ылайык, Жалал Абад облустук сот аткаруучулар тарабынан үстүбүздөгү жылдын 6 айында алдыга коюлган план 51% аткарылган. Ал эми аталган башкармалыктын дарегине жарым жыл ичинде 68 арыз даттануулары келип түшкөн. Аны менен катар 32 сот аткаруучуга тартиптик чара да көрүлгөн. Улкан Кужоева, Манас Назаров, жаңылыктар үчүн.